Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Сиздер менен мен Залкар кайрадан Кудайбердиев. Бүгүн мен бир-эки маселеде силер менен сүйлөшөйүн деп турам. Өзүм оюм менен бөлүшөйүн деп турам. Бүгүн жакшы жаңылык менен бөлүшөйүн биринчиде. Кыргызстанга бүгүн Кытай Эл Республикасынан 100 штук өрт өчүрүүчү унаалар келди. Өзгөчө кырдаалар министрлигине. Өтө жакшы жаңылык. Бул Кыргызстандын эртеңине, келечегине бир жакшы кызмат кыла турган иш болуптур. Чынын айткандачы. Анан ушул техникалар боюнча дагы азыр интернет желелеринде ар кандай маалыматтар чыгып атат. Эмне деген маалыматтар чыгып атат? Карызга алып келди, анан тигинтип алып келди, анан минтип алып келди, жалдырап алып келди. Эми не болуп алып келген учурда дагычы, мен не болуп алып келгенин мен билбейм азырчы, такташым керек да. Мен эми сурап эртең маалыматтардан чат да. Мен деле көрүп эле келдим жаңы элечи. Не болуп алып келгенин билбейм. Карыз алып келди, не алып келди. Бирок мен бир нерсени билем. Ал Кыргызстанга келди да. Кыргызстанга келип, Кыргызстандын балансын өтүп, эртең ошол сиз сындап аткан киши сиздин эртең бир жериңиз өрттөнүп кетсе же, Кудай сактасын, бир бизнесиңиз же, үйүңүз же, сарайыңыз өрттөнүп кетсе, ошону эртерээк барып өчүрсүн. Кыйынчылыктарга карабай өчүрсүн. Жетишип өчүрсүн деп, ошо келечекти ойлоп алынып келинди ал машиналар. Значит, анда биз бул мейли эмнеге алып келиңсе дагычы, анда биз эртең терде бирөө минтип коет экенде алып келбей коюш керек беле, сиздин оюңузга койсо. Же сөзсүз эле сиз колдогон киши алып келгенде сизге жагабы? Эми ошол көрө албастыктын да чеги болот да, урматтуу туугандар, байкелер, акелер, апалар, улуу башыңыздар менен бизге жол көрсөтчү кишилерсиздер. Монтип бузукулук кылып атканыңыздар бул өзүңүздөргө эле туура эмес иш болуп атат да. Келечекке жөн эле силер туура эмес жол көрсөтүп атасыңар. Бул бир. Экинчиси. Баягы күнү Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Миромонович келди. Келсе, аны эмне деп атышат? Ошол эле жаңы эле ким пожарныйды сындап аткан эле кишилер. Аны уже айтпасам деле билип калдыңар. Эме деп атышат да, Садыржан ака, анан Шавкат акаңыз жакшы тосуп алдыңызбы, анттыңызбы, минттиңизби, Ташиев допу кийип алып тосуп алдыңбы деп ушинтип жазып аттыңар да. Эми биз кошуналар менен ынтымактуу жашагыбыз келип атат да, негедирчи. Силердин кошуналар менен уруштурганга келип аткан сыяктуу да. Мен оюм ошондой болуп атат да. Силер оюңарга койсо өзбек менен чабыштырып, нарактан тажик менен чабыштырып, биягы менен казак менен го чабыштыра албай калдыңар. Ага духуңар жетпей атат. Жылы эле чабыштырып тургуңар келип атат да. Неге? Бийликти алсыратып, бийликке жетүү да. Максатыңар башка эч деген максатыңарды көрбөй турам мен. Бул биринчиси. Анан айтып атасыңар, Садыржан ака, ана мына депчи. Өзүңөрдүн колдоп жүргөн, сүйүктүү деп жүргөн, эми айтпан сөздү айтып туруп атасыңар. Сүйүктүү көргөн акеңер, байкебиз, акебиз общий эле. Шайлоо учурунда жагалданып, каяка барып, кайсы тилде агитация кылганын билесиңерби? Садыржан ака деп шылыңдап калыптырсыңар. Каерге барып, кайсы тилде кантип жагалданганын билесиңерби добуш үчүн? Өз эне тилин сүйлөй албай, өзүнүн мамлекетинде. Мен айтпасам деле түшүнүп калдыңар. Шайлоо учурунда ошол силер колдоп, мактап, фанатизм болуп жүргөн Адахаң Дүйсөнбаевич ошол шайлоо учурунда барып туруп, ошол өзбекче сүйлөп, ошо өзбек туугандардан добуш сурап, жагалданып барбады эле, өзүнүн кыргыз тилин ошол жерде сүйлөй албай. Буга эмне дейсиңер? Өзүңүздөрдүн башыңыздардагы турган чөптү көрбөйсүздөр да. Анан бир нерсе болсо эле эптеп бийликти жамандаш керек да. Учкучсуз аппараттар келип атат. Ал учкучсуз аппараттарды эмнеге алып атканын силер түшүнүп атасыздар дагы, бирок түшүнбөксөң болуп атасыздар. Ал биздин эртеңки коопсуздугубузга. Эмне унчукпай эле качанга чейин биз башыбызды ийип жашашыбыз керек. Качанга чейин эле биз макул деп жашашыбыз керек. Мындай өзүбүздүн мамлекет өзүнүн пикирин айта турган учурга келдик го. Ага эмне бут тосуп атасыздар дейм да. Учкучсуз аппараттардын келип атканы ошол биздин эртеңки келечегибиздин коопсуздугуна, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө. Могул келип аткан пожарныйлар дагы то же самое. Силердикин ошол эртеңки күнү сиздин бир нерсеңиз өрттөнүп кетсе, сиздики өрттөнбөсө дагы башка бир туугандык өрттөнүп кетет. Ошолордукун өчүрсүн деп, жетишсин деп алып келип атпайбы? Анда сиз мындай кылыңыз. Эгерде ошол пожарныйлар жакпай атса, эртең бир нерсеңиз өрттөнүп кетсе, эгер ошол жаңы техника барган болсо, айтыңыз.
буну Кытайдан алган, садыр алган. Мен бул садыр алган техникага өчүрттүрбөйм. Мен орус акам алып келип берген ошол эски техникаларга өчүрттүрөм, бар кете бер деп айтпаңыз анда. Сизге жакпай атса. Жочун да достор. Эми аксакал башыңыздар менен, чоң эле жашыңыздар менен бизге туура жол көрсөтө албасаңыздар, анда биз ушинтип өзүбүздүн пикирибизди айтып чыгат экенбиз. Эмне кыл дейсиңер? Силерде калыстык кетип атса, биз жаштар силерди турап, биз да калыстыктан тайып эртең мамлекетибизди жогото алалы. Бизге андай келечектин кереги жок. Мага калыс, мамлекетибиздин өнүгүшүн каалаган, алдыга сүрөй билген, мамлекетибизди көтөрө алган, мындай колуңуздарда мейли материалдык жардам бере албасаңыздар да мамлекетибизге, бере албасак дагы барыбыз моральный жардам берип туралык. Моральный колдон келбейби, анда унчукпайлык. Сураныч. Өзүңүздөр жолду туура эмес көрсөтүп атасыздар, аксакалдар. Анан бир нерсе десе, ушу жаштар чыкты, ушу жаштар тажатты дейсиздер. Жаштар эмнеге тажатат? Жаштарды силер тажатканыңар үчүн жаштар чыгып силерди тажатат. Болгон эле ушул.